Салам досторум жана мекендештерим. Бүгүн Кореянын айылында жайгашкан Сонун паркка келдик. Азыр сиздер менен бөлүшөм. Бул парк жеке менчик паркы. Ичи аянты өтө чоң экен. Аны тактыктап бир аздан айтамын. Анан ичинде ар түркүн гүлдөр, ар түркүн эс алуучу жайлар, эс алып сейилдечү жерлер бар экен. Менен чогулуңуздар. Кореяда эс алуу күндөрү кайда барам, эмне кылам деген көйгөй жаралбайт. Баардык шарттар бар, эс алуучу жерлер бар. Анан мындай баардыгы үй бүлөгө шарттар түзүлүү. Бул жагы азыр кире бериши. Биз билетти алдык. Билет басы бир кишиге 8.000 вон экен, чоң кишилерге, балдарга 5.000 вон экен. Келгенде мындай велосипеддер турат. Муну QR код менен төлөп, убактылуу колдонгонго коюп койгон. Бул жака кире калганда эле оң жагына бассак, мындай сейилдеп отурчу отургучтарды коюп коюптур. Корея элдери өздөрүнүн тамагын көтөрүп жүрүшөт. Өздөрүнүн тамактарын алып жеп отурса жакшы жер экен. Анда эмесе ары карай жөнөп көрөлү. Гүлдөр, талдар, ар бири өзгөчөлөнгөн, кызыктуу өсүмдүктөр бар экен. Бул жерде атайын балдарды дагы унутпай, балдарга атайын мындай оюн площадкасын орнотуп жасатып коюшуптур. Анан алдыда укмуштуудай болгон архитектурада скульптураларды, статуяларды көрө аласыздар. Аябай аба ырайы да сонун болуп турат. Жаан мезгилинде үп болуп, ысык болуп, батташкан сыяктуу болуп турат. Бүгүн биздин багыбызга аба ырайы сонун болуп, үй бүлөбүз менен бул жака эс алып келдик. Мындай карасаңыздар, аркамда ушунчалык жылуу сезимдер, кандайдыр бир мындай таттуу сезимдерди ойготкон коозукта. Ар бир жерге мындай отургуч бар экен, анан чатыр бар экен, күндөн сактаган. Отуруп эс алып, ары карай өзүңдүн көрчү жерлериңе жөнөсөң болчудай. Анан мындай өзүңүздөргө угулатабы билбейм, жумшак классика музыкасы чыгып турат. Бул коозукка, бул жаратылышка сонун болуп жарашып калыптыр. Анан кандайдыр бир ички дүйнөңдө тынчтыкты чакырат экен. Мынакей ар бир 50 метр сайын отургучтар, сейилдечү жерлер бар экен чатыры менен. Анан дагы кызыктуу нерсени байкасаңыздар болот. Бул жерден мындай кичинекей өрт өчүргүчтөр бар экен. Ар бир эс алуучу жерлерде ушундай кичинекей өрт өчүргүчтөрдү коюп коюптур. Корея ушул жерден аябай кыйын, коопсуздукка ар дайым даярданып, алдын ала мынтип тейлеп коюшат. Бул гүлдөрдү карасаңыздар деле мындай кызыктуу гүл экен. Айрыкча сүрөткө түшсө сонун болуп чыгат экен. Биз эми ары карай жөнөйлү. Гүлдөрдүн астына мындай өздөрүнүн аттарын жазып коюптур, анан өңдөрүн жазып коюптур. Чынында бул гүлдөрдү билбеген адамдар көп эле да, ошон үчүн жакшы эле экен. Атын жазып алып, анан Google атабыздан сураганга бул да жакшы, ыңгайлуу. Калп айтпайын, бул отургуч менен чатырлар 50 метр сайын коюлуптур. Күн ысык кезде, же болбосо буту колу ооругандарга, же болбосо мындай картайып калган кишилерге өтө ыңгайлуу экен. Бизде тиги коозукка баратабыз. Элдин баары барып сүрөткө түшүп, анан кетип баратышат. Азыр биз барганда киши жок болот окшойт. Бүгүн эс алуу күн. Анан элдин баары достору менен, үй бүлөсү менен жалаң ушул оңдуу жерлерге сейилдеп чыгышат Корея элдери. Мынакей жакындап калдык. Жакындан караганда аябай кооз экен. Жашоо Инстаграмдын жашоосу болуп калбады. Сүрөткө кантип түшкөндү бул жерге.
мындай атайын түшүндүрмө коюп коюптур. Анан кире бериш жерде дагы инстаграмга ким сүрөткө түшүп, анан бул жака бөлүшсөңөр инстаграмга белек берилет деп турат. Бул жанына келип караганда адамдар басып баратканын көрүп ар кандай ойлор келет экен. Аябай жакшы токтолуптур, жакшы ой менен. Эми муну көрүп ар кандай ойлор келет экен. Мен муну көрүп жашоонун ылдамдыгы, убакыт кандай бат өтүп атканын, ушул ойлор келди. Кооздук менен, бирок ар бир жерде логика бар дегенде. Ар ким эле өзүнүн колунан келишинче сүрөткө түшүп, арттагы кооздукту кошо түшкөнгө аракет кылып атышат. Токтолуп, ойлонуп караган адамдар аз эле. Кореяда аба ырайы көп учурда ыңгайсыз болот. Кышкысын жөн эле суук болбой, ыркыраган шамал сөөгүккө тиет. Жайкысын мындай жаан мезгилинде үп болуп, мончодо отургандай болосуң эшикке чыкканда. Анан күзгү убак жакшы болот, ошол убакта көп сейилдеп, көчөгө чыгып, басканга ыңгайлуу. Жаз деле ыркырап шамал. Анан мынакей азыр жаан мезгилинде болсо дагы мындай эс алгөнгө жакшы аба ырайы болуп калды. Чегирткелер, чиркей, чегиртке экен, чегиртке. Чегиртке менен дагы бирдемелер жүрөт. Толтураган. Ар эле жууштуу дегендей, даярдыктагы биздеки жакшы. Корейлеринен жукту. Кореяда жашаганыма 15 жыл болгонумда. Сейилдеп келе жатсак, бул жакта кофекана бар экен. Ал жерден бир чыны чай ичип алып, ары карай жөнөлтүп. Мынакей. Жакта да мындай отургуч, эс алуучу жер. Анан мындай классика музыкасы чыгып турат. Ал классика музыканы укканда өзүң да токтолуп, кооздукту караганга, жан дүйнөңүн тынчтыгына жардам берет экен, жана айта кеткендей эле. Достор, кооздукка сөз жок. Жөн гана талаадан ушундай нерселерди кылышат. Мындай Кыргызстанда эс алуучу жерлер азыр көп болуп баратпайбы? Буларга дагы жакшы идея болуш керек. Көбүнчө учурда биздики кооздук баардык жагына көңүл бөлбөй эле кымбатчылыгына аябай басымдашат. Кайда барбаганы баардык жерде кымбат берген бул сервистерине караганда. Дайым балдарга отургучтар да бар экен. Анан бул жерден биз суусундуктарыбызды буйртма кылып коюп, анан ар жактан орун алып жөнөдүк. Бул жерге отуруп ичсе деле болчу да экен, бирок аябай мындай кофе, тамак аштар даярдалып атканга байланыштуу үн чыгып тынч эмес экен. Ары карай барып орун алалы. Азыр биз кофекананын экинчи кабатындагы көрүнүш. Эшик жана караганда ысыгыраак болуп баштаптыр. Мындай суусундук алдык. Баасын астына жазып коем, канча сом болгонун. Ана жалпысынан ушундай экен. Бир чыны чайын ичип алып, калганын куйдуруп алып, ары карай жөнөдүк. Дагы эмнелер бар, эмнелер жок байкаганы. Арттагы кооздукту байкап коюңуздар дагы бир жолу. Кыргызстандан арча алдырып берчүмүн, көрсө арча. Кореяда деле бар экен. Азыр бул парктан алганга болбойт, кээ бир жерлерден атайын бир аз үзүп алып барып, анан кургатып
кээде арчанын жытында эле сагынып каласың. Өзүм көбүнчөсүн эс алуу күндөрү ушундай кызыктуу жерлерге барганга аракет кылам. Кызыктуу кофеканаларга же болбосо ушул өңдү паркка же болбосо балам болгондуктан балага ылайык уктап барабыз. Анан сиздерге кызыктууларды айтсаңыздар ошого ылайыктап дагы барып атайын тартканга аракет кылайын. Азыр бул парк жабылганга 1 саат калды. Элдер азайып баратат. Мынакей алыстан караганда үстүндөгү кишилер деле көп көрүнбөйт экен. Бизде азыр 5:30 болду. Кореяда бияктан эртерээк чыгып даярдана бергиле, 6-да жабылат деди. Ага чейин мен дагы акыркы кооздук менен бөлүшө кетейин. Азыр Россия менен Украинанын согушуна байланыштуу орустар аябай көбөйүп кетти. Эмне дегенде качуу визасы менен келгендер көп. Нерсени эстеп кеттим. Кыргызстандагы жанагы балыктарды бошотуп койсо, элдер келип уурдап кеткени. Бул Кореяда элдер улуп жулуп дегенди такыр билишпейт. Эми арасында бар жанагы чирик алма болот дегендейчи. Анан көбүнчөсүн элдин 80% мындай улуп жулуп, элге зыян кылбаганга, өкмөткө зыян кылбаганга, мамлекетке зыян кылбаганга аябай аракет кылышат. Мындай айтканда, баардык жерин тазалыкты да бирдемени сындырып ийбей, жулуп ийбей, уурдап кетпей дегендей ушундай элдин да көп нерселер колунан келет экен да. Анан Кыргызстанда гүлдү сээп койсок гүлдү уурдап кетебиз, балыкты ыргытып койсок балыкты уурдап кетебиз. Ал бирөөнүкүндөй эле көрөбүз, бирок ал деле өзүбүздүн эле акчабыз, баягы эле салыктан түшкөн акчалар менен коюлат анын баары. Ошондуктан ошондой нерселерди уурдабай, сындырбай аягыла деп айткым келет эле да. Ошого мен кээде таң калып кетем. Анан бир карасаң жаның кейип, бир карасаң күлкүлүү дегендей. Чынчекти карасаңыздар аябай сонун кылып жасап коюптур. Анын материалы эмне экенин айтайынбы? Жанагы пластика терезелерге чаптап коебуз го, бышылдатыпчы, ошондойдон жасалыптыр. Мынакей сиздерге идея. Анан мындай балдарга сонун оюн площадкасын да жасап коюптур. Деги баардык адам үчүн, адамдар өкмөт үчүн дегендей, мамлекет үчүн аракет кылышат. Ошентип бүгүн жакшы эс алуу күнү менен кооз жерлерди сиздер менен бөлүшө алдым деп ойлоймун. Кимдерде кызыккан суроолор же кызыккан темалар же сунуштарыңыздар болсо сөзсүз комментарийге жазыңыздар. Мен болсо сиздерге кызыктуу бир нерселер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Балким сиздердин сунуштарыңыздар да мага кеңеш болот. Баардыгыңыздар аман эсен болуңуздар. Эмки көрүшкөнчө.